Ата Аска Zoo демекчи Хан Тенгир этно комплексинде мамлекеттүүлүктүн 100 жылдыгына карата аталардын кадыр баркын көтөрүү жана урматтоо максатында атайын чоң иш-чара өтүп жатат. Ага мамлекеттик катчы, коомдук ишмерлер, ата апалар катышып жатышат. Бул иш-чаранын алкагында бул жака 40 урунун башчылары келип, аталар күнүн белгилөө жөнүндө талкуулап жатышат. Жети жакка чачырагандай сезилет. Кайсы бир бөлүгү журтубуз деле башынан эле бизде атаны аябай аздык деп кадырлап келишкен, атага сый урмат деп айтып келишкен. Мына бүгүнкү иш-чара ошого байланыштуу. Депутаттарыбыз дагы ушундай мыйзам демилгелеп ата күнүн кылалык деп атышыптыр. Бул жаман эмес. Бүгүнкү иш-чарада биз ошол атанын тегерегинде аздыктуу, нарыктуу кеп кылабыз деп ойдо турабыз. Аталар күнү эгер ушундай мыйзам кабыл алынып калса, аталар күнүн майрамдай баштайбыз. Бул жаман эмес, себеби элибизде, жерибизде майрамдын эле болуп турганы жакшы. Эзелтен кыргыз баласы атага өзгөчө маани берип, урматтап, сыйлап, аздектеп келген. Үй бүлөдө атанын аты менен тукум сүрүлүп, ар бир адам өзүн тааныштырарда атасынын ысымын айтат. Аталар күнүн белгилөө сунушу коомчулук тарабынан колдоого алынып, жылуу пикирлерди жаратууда. Аталар күнү керек, энелерди майрамдаган менен аталарды да майрамдаш керек да, аталар калып кетип атат. Эң маанилүү эле апалардыкындай маанилүү. Анткени апалар бизди үйдө болсо жакшы карап бакышса, кичинекейибизден бери аталар ошолорго апаларга жардам берип, акча табышып, бизди багышкан болчу. Кээ бир үй-бүлөлөрдө аталар болсо апанын ролунда ойношот. Аталар азыр коомдо кандай аталардын ушундай жакшы илгерки ата бабадан алган сөздөрүн айтып берип, ушу жаш муунга тарбия катары айтып бериш керек. Аталардын сөзүн эч качан унутпашыбыз керек. Анткени ата болбосо сайдан жаралабыз дегендей эле да, аталардын күнү аябай керек. Бар атадан башталат. Жер эне дейбиз, ата деген бул эң ыйык нерсе, бийик нерсе. Биз аталарды ар дайым сыйлап келгенбиз, ар дайым аталардын ордун бийик тута билгенбиз. Анан буюрса эми жаштарда сиздер дагы ошо ата деген эң ыйык болот. Эне биринчи ата, анан эне. Кыргызстанда аталар күнүн белгилөө боюнча мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары тарабынан иштелип чыгып, коомдук талкууга коюлду. Демилгенин автору эл өкүлү Медералиев анын сунушу аталардын кадыр баркын көтөрүп, коомдун өнүгүшүндөгү ролун белгилөө катары каралууда. Ошондой эле үй бүлө институтун чындоодо эркектин жоопкерчилигин күчөтүү негизги максаттардын бири. Ата бул дөөлөт, таянар тоо, устат өзгөчө эркек кишилерге. Бул мыйзам чартаңбай тээп, ошол күнү жыргап шара үчү эмес. Бул кадимки күн болот. Красный день календаря, кызыл күн болуп, эс алуучу күн болбойт. Бюджеттен каражат кетпейт. Болгон ошол күнү Кыргызстанда аталарга болгон сый урматты билдиребиз. Алардын коомдогу, үй бүлөдөгү ордун, ролун тааныйбыз. Ошону менен бирге эркектердин, мырзалардын, аталардын үй бүлөдө коомдо болгон жоопкерчилигин жогорулатууга шыктандырган мыйзам долбоору. Аталар күнү дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө белгиленип келет. Россияда аталар күнү 2 жылдан бери белгиленүүдө. Америка Кошмо Штаттарында июнь айынын 3-жумасы аталар күнү катары көрсөтүлгөн. Аталган өлкөлөрдөн тышкары дүйнөнүн 30 мамлекетинде бул күн өзгөчө дата менен белгиленген. 1,5 ай социалдык тармактарда ушул атанын кадырын көтөрүү боюнча чоң иштер жүрдү. Ошол иштердин негизинде биз Жогорку Кеңештин депутаты Медералиевке сунуштадык эле. Ушул аталар күнүнө аталарга болгон ызат урматты көтөрүү. Анын үстүндө акыркы кездерде аталардын зордуктоо, аталар кандайдыр бир аялдардын уруп сабоо, балдарын уруп сабоо боюнча бир чоң тенденция кетип калды да, аталарга болгон бир жек көрүү сезими пайда болгон үчүн мына ушул идеологиялык багытта ушул мыйзамды сунуштаганбыз. Өлкөдө аталар күнүн белгилөөнүн так датасы белгилене элек. Мыйзам кабыл алынса бул күн календарда иш күн катары эсептелет, бирок майрам катары белгиленет. Аталар күнүн өткөрүүдө бюджеттен каражат которулбайт. Назгүл Чороева, Жакшылык Идрис уулу, Кутмантан көрсөтүүсү.